Шаар статусун алган Базаркоргон шаарынын инфраструктурасын жакшыртууда алгылыктуу кадамдар жасалууда. Бүгүн эгемендүүлүк майрамынын 33 жылдыгына карата аталган шаардын так ортосунда жайгашкан айлампа реконструкциядан толук кандуу өткөрүлүп, жалпы 12 миллион сомдон ашуун каражат менен заманбап болуп өзгөрүлүп, анын ачылуу аземи да ушул майрамга туш келип отурат. Эгемендүүлүк майрамына ачылуусу туш келген бул Базаркоргон шаарындагы негизги айлампанын айланасына асфальт төшөлүп, толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Муну менен Базаркоргон шаарында өзгөчө LED экрандуу айлампа пайда болду. Мурда бул жердин эскилиги жетип, элдин суроо талабы аны жаңыртууда болчу. Шаар мэриясы эл мүддөсүн ишке ашырды. 8 миллион 800 миң бул асфальтка, 3 миллион 300 ушул айлампаны реконструкциялоого жумшалды. Шаарды өнүктүрүүгө биздин пландарыбыз көп. Бүгүнкү күндө биз көптөгөн проектлерди жасап атабыз. Анын ичинен бизде азыр бүгүнкү күндө даяр болгон жолдорубуздун проектлери бар. Альтернативный жолдор, себеби Базаркоргон шаарында бүгүнкү күндө бизде машина тыгындары аябай көп болуп атат. Ошого байланыштуу биз ушул альтернативный жолдорду ачканы, долбоорлор жасап жатабыз. Шаттанам келбетиңе баладайын, кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дары арча карагайын. Айлампа жолдун ачылышынан соң эгемендүүлүктүн 33 жылдыгы райондун Борбордук стадионунда өткөрүлдү. Элге өзгөчө маанай тартууланып, район аймагындагы ар бир мекеме ишканалардын кызматкерлери алгач парадтан өтүштү. Кыргыздын улуулугу, баалуулугу, нарк населе эске алынып, катарынан боз үйлөр дагы тигилген. Биздин Базаркоргон жергесинде дагы өзгөчө майрам, салтанат, элдердин баарынын маанайы жакшы, өзгөчө даярдыктар менен келдик. Ушу өзүбүздүн баалуулуктар, боз үйлөрдү тигип, улуттук тамак аштарды алып келип, баягы унутулбай эмдигиче келаткан салттардан анча-мынча жакшы жактарын көрсөтүүгө аракет кылып атабыз. Бардык жерлерде ийгилик болсун, элибизде тынчтык, жергебизде тынчтык, элибизде токчулук, молчулук боло берсин. Базаркоргон району башка райондор сыяктуу эле эгемендүүлүк майрамын бир топ жетишкендиктер менен тосуп алышты. Ушул тапта аталган райондо 14 социалдык объектиде курулуш иши жүрүүдө. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бир балдар бакчасы ишке берилди. Ал эми бүгүн болсо район элине майрамдык маанай тартууланып, жогорку уюшкандыкта иш-чара өткөрүлүп жатат. Ага жергиликтүү жетекчилер дагы келишкен. Белгилүү артисттерден чакырып, ушу жерге парад өткөздүк. Ушундай жакшы маанай ушул элибиз үчүн жакшы майрам өткөрүп жатабыз. Анан учурдан байланып жалпы бүткүл кыргыз элин, анын ичинде Базаркоргон район элин ушу бүгүнкү 33 жыл эгемендүүлүк күнү менен Кыргыз автономиялык 100 жылдык мааракеси менен жалпы чын жүрөгүмөн өзүм атыман жалпы администрация атынан куттуктап кетем. Баарыбызга элибизге тынччылык, аманчылык буюрса, албызда жалаң өнүгүү жолунда турабыз. Ушун баары менен элдин баарын ушу менен куттуктап кетем. Эгемендүүлүк майрамы бул эзелтен ата-бабалары күрөшүп эңсеп күткөн улуу майрам болуп саналат. Кыргызстан өз алдынча кадам таштап, эркин өлкөгө айланган улуу күн. Өлкө экономикасынын өнүгүүгө карай багыт алуусуна шарт түзгөн күн. Демек өлкөнүн желеги дүйнөгө бийик желбиреп, көз карандысыздык кут болсун кыргыз элим деген тилектер ушул күнү жаңырат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базаркоргон району.